3 жыл болуп калды өзүбүз негиздегенибизге. Ага чейин туугандарыбызда жүргөн. Ошондо эле бирок кабар алып турчумун. А так официальный болгонума, официальный по документу болгондо 1 жыл болду. Биринчи ошону кымбат балуу асыл тукумдардан деп кызыгып интернеттен окуп ушул атты алганбыз. Ошондон анан өзү айыл чарба эме боюнча дагы информация беришип, сен жөн эле бак отуруп бересиңби? Да көбөйт. Например, мындайын алсаң мындай сатасың дегенде, ошондо не ушундай болобу деп ушундай эле кызыгып, ушундай эле уланып кетти. Кулакка жакшы чалган ат болчу. Анан ошондон биз Кызылкүргө атайын ушуну көргөнү барчубуз. Эми ошо иним. Ага мен ал өзүнүн балдарын алганда мен баламы кошуп берип. Анан ошондон уланып кетти. Анан улам буга кызыккандар көбөйүп кетти. Ушу атыңы барып көрүп келеличи. Чындап басып келе атканда үй титрейби? Чындап буну ошо баскандан тааныйсыңарбы деп. Ошондон уламан ооба деп. Ошондон уланып кетти. Өзүңүз шаарда өсөсүз, анан кандай болду? Ушуну айтып берсеңиз, шаарда өскөнүм менен бизде каникулда илгери 3 айда чачыбызды лысый кылып, шляпаны кийиздирип Кызылкүргө жөнөтөт болчу да. Анан ошондо биз келип аттарды талашып, аттарга минип, жайлоолорго ат менен барып, ошондо кызыгып калганмын. Асый, канча асый деп эме сурап койсоң да, сен ошону түшүнөсүңбү? Эмне ошону билесиңби деп калышуу. Ыңгайсыздыктар бар аял кишиге. Анан азыр мал базарга көп барып калдым дедиңиз да, ошондой. Мал базарга почти ар воскресенье барам. Албасам дагы ошо барып, баасы канча, кандай эмелер келип калды. Сен мал базар болгондо да өзгөнтүктөр бизге келет экен. Башка жактан да келип эме кылышат да. Анан жума окшошпойт экен. Бир жумада жылкы арзандап кетет. Бир жумада барсаң кымбаттап калат. Воскресенье болду дегенде эртең менен саат 6-да туруп, ошо спортивный кийинип алып, жылкычымы кел деп базарга барабыз. Барбай калып калсам, жылкычым барат. Андан сурайм, эмне болду? Мындай жакшы жылкы бар экен, жокпу экен? Албасак деле. Анан эже бар экен, сонун сатылды дейт. Кээде болсо жок, арзан болду. Мурунку эле эмелер чыкты базарга деп. Анан барабыз да все равно койду сатыш керек болуп калат. Например, бир чоң койду сатсак, ордуна бир коз алып коебуз да, калганын расход кылабыз. Толукталып турат да. Биздин менталитетке туура келбейби, көз караштары башкача. Анан бир нерсени мындай билгенге окшоп сурап койсоң, билесиңби дегенсип карашат да. Сен эмне билесиңби ошону? Эми мындай шаардыкка эле окшошуп турасың го дегенсипчи. Мал базарга келдиңби? Мал базарга келип, анан эриң гана же үкаң гана ошолорду жөнөтпөйсүңбү деген сөздөрдү да уктум. Жа өзүнүкүн мактаган жок, могу жери мындай экен, албаймын деп койсоң, ушундан көрө үкаңы жөнөтпөйт белең, же эриңи жөнөтпөйт белең, ошол билет болчу деп калышат. Азыр кандай мамиле жасап калышты? Азыр мени базар коргондуктар тааныган үчүн кайра эме кээде күлүп калышат, тамашалашабы же эме кылышабы, келиң тандашып алышып бериңчи деп коюшат.